2025-жылдын 5-январ күнү Лейлек районунун Арка 2 айылында үйдүн короосунда жарылуучу заттан жабыркаган келин Ош облустар аралык бириккен клиникасына которулду. Ал атайын дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөрүлүп, тиешелүү анализдер алынган. Бейтаптын абалы туруктуу оор деп баланып, оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Биринчи кезекте травматолог, хирург, терапевттер, реаниматологдор, нейрохирургдар, көз микрохирургу жана бет жак хирургу кароодон өткөрүштү. Ошол эле заматта УЗИден компьютердик томографтан өткөздүк, рентген жасадык. Андан кийин абалы стабилдүү, туруктуу оор азыркы учурда реанимация бөлүмүндө. Азыр дарыгерлердин кароосунда бул бейтап Саламат сактоо министри Алмыкадыр Сабировичтин жеке көзөмөлүндө. Ошол эле күнү түнкү саат 23:15 чамасында видео байланыш аркылуу министр менен консилиум өткөздүк. Андан сырткары бейтап менен дагы өзү сүйлөштү. Ал эми жабыркаган келиндин 12 жаштагы кызы Ош облустук балдар ооруканасына жайгаштырылып, УЗИ, рентген сыяктуу аппараттар аркылуу текшерүүдөн өткөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен коркунучтуу жаракаттар жок деп табылып, ал да жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Рентген, УЗИ, ЭКГлардан, эхографиялардан баардык текшерүүлөрдөн өткөн. Андай коркунучтуу азыр коркунучтуу жараттар болбогондуктан биз реанимацияда калтырып, буга чейин Лейлекте операция болгон, ички органдан, ички ичегинин буржуйкасынан чачыранды, темирдин чачырандысы осколка алынган, ошол жери тигилген. Биз келип эле перевязка кылдык. Бул жерде ошол эле убакта бутундагы сынган открытый рана бар. Ошол жерден перевязка кылдык. Рентгендерде бутунда анча-мынча калган осколкалардын калдыктары бар. Ал калдыктарды биз эми акырын организм өзүнө келип турукташкандан кийин да карап көрөбүз. Жабырлануучулардын үйү кыргыз-тажик окуясында күйүп кеткен. Мындан улам алар мамлекет тарабынан салынган үйдө жашачу. Окуя болгон күнү жолдошу коңшу айылда болуп, кабарды жакындарынан уккан. Ал окуя тууралуу буларды айтты. Мен ошол 5-январ күнү болгон бул окуя. Бул 5-январ күнү мен коңшу айылда Борбор деген айылда өзүмдүн магазин бар. Ошол жакта иштеп атканбыз. Анан күтүүсүздөн ошо менин жеңем чалып калды. Мен скорыйдабыз уже. Ошол келинчегим менен кызымды эмеге больницага алып кетип атышат скорый менен депчи. Анан мен ошо өзүм машина менен барсам, уже ал жактан киргиче биринчи жардамдарын көрсөтүп атышкан экен уже. Докторлор, врачтарчы. Жарылуу болгон үйдүн тургуну жардыргыч зат 2022-жылдын 16-сентябрында коңшу өлкө менен болгон куралдуу жаңжалдан калган болушу мүмкүн экендигин билдирген. Бул жагдай боюнча тийиштүү материалдар чогултулуп, экспертизалар дайындалып, алгачкы текшерүүлөр башталган. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.